Улуттук Жашыл Мурас программасынын алкагында 2024-жылы 5 гектар жерге эгилген жаңгак көчөттөрүнүн өсүшү дурус. Жетилгендерин короолоп тосуп, малдан коргоого алынган. Негизинен алма, өрүк, жаңгак көчөттөрү 40 000 дана жаңгак көчөттөрү, алма, өрүк дана көчөттөрү отургузулду. Ошо быйылкы биз турган жерибиз Кыргыз Республиканын президентибиздин улуттук Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында берилген Жашыл Мурас культуразында турабыз. Бул жерде 5 гектар жер аянт 2040 дана жаңгак көчөтү отургузулган. Авлетим Итагар, Дээрис, Сай Токой бөлүмдөрү бар. Булардан Авлетим Токой бөлүмүндө Балтыркан жайлоосу өзгөчө карагай каптаган аймак. Климаттык шарты мээлүү келип, ийне жалбырактуу токой аянттар ээлейт. Авлетим Токой чарбазы быйылкы жылда 2025-жылга карата өзүбүзгө Токой кызматы тарабынан берилген план тапшырмаларды аткарууда ногундай парниктерди уюштуруп Токой чарбанын өзүнүн кеңсесине, андан сырткары өзүбүздө Авлетим Токой бөлүмүндө, Итагар Токой бөлүмүндө жайгашкан питомниктер, көчөтканалар бар. 2 гектар жалпы жонунан. Андан сырткары жайлоодо дагы Балтыркан участогунда ийне жалбырактуу көчөттөрдү өстүргөн питомниктерибиз бар. Бардык жерлеринде берилген план тапшырмаларды аткаруу максатында иштер толугу менен жүргүзүлдү. Чарбада максат бир аба ырайынын шартына карап көчөттөрдү көбөйтүү. Былтыркыга салыштырмалуу 2025-жылы көчөт өндүрүмдүүлүк 2 эсеге арбын болду. Авлетим Токой чарбазы илгертен атагы чыккан жерлердин бири. Бул жерде Кыргыз Республикасынын өзгөчө корголук алынып, жокколук коркунучта турган ак карагайлар ушул жерде өсөт. Тянь-Шань карагайлар бул жерде өсөт. Эң кооз биз сыймыктаган жерлер болуп эсептелет. Чынында мында жолу кичине татаал, бирок биз ойлойбуз келечекте бул жолдор да оңдолуп, бул туризмге келечеги жакшы жер деп. Сандан сапатка өтүп, көчөттөрдүн түрлөрүн кеңейтүү аракети жүрүп жатат. Чаңдаштыруу ыкмасында атайын адистер иш алып барышууда, биотүрдүүлүктү арттыруу менен жашыл аймактарды кеңейтүү токойчулардын башкы максаты. Кыялса Бирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Аксы районунан.